Канат Шабданбековду алгач көргөндө кандайсың эмес, качан үйлөнөсүң деп суроо жөнөтүп ар бирибиздин милдетибиздей болуп калганда, калың журтка дуу эте той кылып тынч албастан башка эле калбагандай. Ошондуктан кулакты түрүңүз, төгөрөктүн төрт бурчуна жарыя, күйөрман кыздар үчүн суук кабар, эл үчүн майдай жаңылык. Эми Канат Шабданбековдун аты жок манжасынан шакеги түшпөй калды. Паспортуна көптөн күткөн 7 тамгалуу никелүү деген сөз түшүрүлдү. Канат Шабданбеков эл астында жараткандын алдында Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй 2024 жылдын эң алдыңкы үлпөт тоюн өткөрдү. Айтканым аша чапканым эмес, анткени Канат мырза махабат майрамында чыныгы шоу жасаганга тырышты. Анан да ал нерсе колунан келди окшойт. Алгач эле жаштардын бир башын эки кылып өмүр жолун бир кылган күн калабыздын алдыңкы ресторандарынын бири Улуу Тоодо өткөнүн айтпасак да болбос. Анткени жылдын мыкты үлпөт тоюнда ак батасын алаканына салып келген конокторду тек гана артында чоң тажрыйбасы бар команданын колуна тапшырбасак да окшошпой калчудай. А эми Улуу Тоо рестораны мыкты төйлө, тамактын түрү бүтпөс меню жана коноктордун жан дүйнөсүнүн ар бир бурчу үчүн керемет атмосферада түзүп берди. Ошол эле учур меймандар дене боюнун болгон клеткасына чейин эс алып кетсин деп Канат мырза коноктордун көздөрүн диадема декор менен сүйүнтсө, курсактарынын камын карагат кекс кондитердик үйүнүн жардамы менен көрдү. Диадема декор KG ар бир майрамыңызды сиздин табитиңизге жараша ойдогудай жасап берүүгө жоопкерчилик өз мойнуна алат. Ошентип өз ишинин майын чыгарган адистер тез убакытта замандын талабына жараша тойдун тематикасына ылайык келген жасалгаларды сизге сынат. Бүгүн элдин эрке улуу Канат Шабданбеков жана ал эл астында, жараткандын астында жубай кылып тандап турган Нургүл айымдын бир башы эки болуп, эки өмүр жолу бир болуп турган үлпөт той, анда эмесе ар бир кыргызымды экран артында эмес, ушул тойдун төрүндө отургандай сезимдерге калтыруу аракетимди мен ангара баштайын. Анда эмесе ушул тойдун башынан аягына чейин биз менен биргеликте болуңуздар. Ушул жылдын эң бир күткөн тою дал ушул канатыбыздын асыл жары Нургүлүн тапкан күн болуш керек. Тойду баштайлы. Мүмкүн болсо артка санак чогуу кеттик. 5 4 угулбайсыздар. 3 2 1 Биз баштадык. And you're more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Calling name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling and my pride doesn't want to play. Guess I know I don't understand just how you look into it, not all scared. You're looking so crazy right now. You're looking so crazy right now. You're looking so crazy right now. You touch, you're looking so crazy right now. Got me hoping you crazy right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy love. Got me looking so crazy love. Asmanda günündü bir özünden bütköndü. Asman menajerinin tiresinden bütköndü. Aldın ala kara yer buğalanın tükköndü. Aynalı dayananın tokunundan bütköndü. Kuğulu kuğulutun salkınından bütköndü. Asmandagı ay günün jarkınından bütköndü. At bastırgan yerleri buğalı kalın tükköndü. Crazy right now.
шоу жөнүндө кеп салсак, келин эл астына жар менен чыккан жок. 2 жаш кадимкидей концерттин коштоосунда кирип келди да меймандарды таң эле калтырышты. Чынында эле сиз, мен жана башкасы да мындай үйлөнүү тойдун ачылышын миң уктаса түшүнөн да көрбөсө керек. Ишенбей турасызбы? Анда өз көзүңүз менен көрүңүз. Мезгилдин жашыл жазын гүлдөр жайнаган сага арнадым. Аламда булбул үнүн таңшып сайраган сага арнадым. Аламдын бүтүн барын жаным ардагым сага арнадым. Арзумду сезимимди жана байлаган сага арнадым. Сага арнадым. Таза сүйүмдү тунук сезимимди сага арнадым. Таза сүйүмдү тунук сезимимди. Çapkıla, Hatugul Şamalı! Дал азыр эле бул үлпөт тойдун ачылышы болду. Мындайды сиз эч жерден көрбөсөңүз керек. Азыр ар бирибиз өзгөчө бир эмоцияда, өзгөчө абалда турабыз. Мындай үлпөт той ар бир кыздын кыялы болсо керек. Ошону Канат Шопданбеков мына аткарып турат. Чынында мен да көз жаш алып турат. Ал эми бул башталышы гана. Мындан ары мындан да кызык болот деп мен кеп берейин. Амансыздарбы, Атбай кыргыз журтчулугу, тойду сүйгөн коомчулук. Улуу Тоо деген ресторанга ушул күнү Кыргызстан эле эмес, керек болсо Дубай, Казакстан келген асылдардын баары бирге олтуруп, Канаттын тою деп жүрөктөрдүн баардыгын маанай шатка толтуруп, болбогондун баарын болтуруп турган чагы. Анарадай апабыз тийсин деп мына баласына батаңыз, дасторконду кенен жайып, элди журтту чакырып, той уюштуруп жатабыз. Мына биздин Канат физиологдук долбоордун алып барып атайын сиздерге келдим.
өтө керектүү маалымат. Азыр жай келди. Тоо ташка чыкканга пробкада кыйналбаш үчүн дүйнө жүзүндөгү номер 1 компания Honda Atlas компаниянын японский мотоциклдери бизде экенин билесиздер. Honda Bike KG'de мотоциклдин түрү бар. 125 куб, 70 куб, 150 куб, 70 куб. Булардын бардыгы бензин жана чисто японский. Биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү ушундай сонун мотоциклдерди Эко Исламбанк аркылуу паспорт менен гана ала аласыздар. Ал эми мен сиздер үчүн катайт этип берейин. I'm ballin', throwing money around. She a work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she finds it. 2024-жылдагы биздин максатыбыз Honda Bike KG ар бир үйдө турса экен дейбиз. Эгерде сизде акча жок болсо, только паспорт менен рассрочкага Эко Исламбанк аркылуу ала аласыздар. Ал эми биз жолуктук долбоорун кайра көрөбүз. Суктанып бардык тарап Кыргызстанды түрө-түрө кыдырып, ат бороюн сыдырып, өзүнө жаккан асыл жарды албетте президенттин жеринен табат. Ушул күнү бардык нерсени сага арнайын жанымды, канымды, өмүрүмдү, багымды, таалайымды сага байладым деп отурган Кыргызстандын кыраан жигити, товарман, чабарман, блогер, алып баруучу, сценарист дегеле койчу, 70-өнөрдүн ээси болгон Шабданбек уулу Канат үчүн бир кол чап коюңуздар. Той куту болсун. Бардыгыбыз таанып калдык. Апабыз Анар Бүбү апаны чакырам. Бир кол чап койсоңуздар. Келиңиздер. Ачылыштан кийин эле сөз ааламга жол ачкан ата-энелерге берилди. Асыл күндө кудалар бир четинен толкунданып, экинчи тарабынан койнуна кубанычы батпай турганына да күбө болдук. Кудай колдугунда. Батырене. Балдарым, бүгүнкү ушу бактылуу күнүңөр менен куттуктайм. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Баамчылата баардык ишке уста, кыраакы эне кылым боюн уска дегендей, баамчылата бол, келиним кыраакы эне бол. Балам Канат, кызым Нургүл, экөөнүн келечегиң кең болуп, өмүрүңөр узун болуп, Аллахтын кулчулугун аткарган пайгамбардын сүннөтүн тириткен Кыргызстандын эң үлгүлүү жаштарынан болгула. Муш жолга таштаган кадамыңар байсалдуу болсун алтындарым. Аябай үлгүлүү болгула. Канат мырза көптөгөн компаниялардын амбассадору болуп, анан да өзү бизнес менен алектенип келгендиктен бул жааттан да көп аты жайылган инсандар сөздүн гүлүн терип, ойлордун каймагын тойдо калтырып кетишти. Ушундай сонун тарбиялагансыз, өзүмдүн баламдай жакшы көрөм. Кушпооңор бек болсун алтындарым. Сен келин бала экөөңөргө чоң ийгилик. Ушул Кудай буйруса узак жашоого аттанып атасыздар. Бул ике кайып деп коет. Бир жыл мурда Канат кимди алат экен деп жүрсөк, мына бул Кудай буйруса Кудай жаркыраган келинди жайып коюптур пешенеңе. Мына альхамдулилла бүгүн жакшы күн, той. Машалла, Аллах Таала эки жубайдын кармашкан колдорун түбөлүктүү кылсын. Нике кыйганда буйруса бардыгын айтканбыз, Аллах Таала ортоңорго дайыма жакшы күн, жакшы түндөр насип кылган болсун. Allah razı olsun. Anan Kanat geldi de aytты, байке мен үйлөнөйүн деп атам. Бирок дейт, ушунча мени апам атасы жок, бизди ушунча бакты, бизди ушунча мээримин төктү. Менин кичекей экенинде максатым бар эле, апамды умрага апармайынча, Алланын үйүнө, пайгамбардын шаарына барып дума алмайынча, кандай болбосун мен үйлөнбөйм дейт. Кыргыздын чок кармаган намустуу жигиттерин тарбиялаган Web Global компаниясынын негиздөөчүсү Руслан Кадырбашев. Канат инемде Инстаграмдан көрүп турганда кемиден бир 5 жолу куттуктадым. Молодец, наконец үйлөнөт экенсиң деп. Анакыры жок Руслан байке бул жөнүндө пранк болчу депчи. Анакыры ишенбей атып, му акыркысында казарманга бартам дегенде бул өтө серьезный пранк экен дедим, чындыгында. Анан мага пригласительный жибергенде же пранк эмеспи дедим. Мен бүгүн ойлодум эле, ушу 500 адам отурат. Бүгүн ашып кетсе бир 200 келет го, калгандары пранк деп келбей калат го деген ой менен келген. Коноктор, бүгүн биз үчүн аябай кубанычтуу күн болуп отурат. Канат иним, кармашкан колуңар эч качан ажырабасын. Өзүңдүн ушул жашыңда көптөгөн ийгиликтерге жетип, мээнетиң менен жакшылыктарды жаратып жүрөсүң. Ар дайым жакшылыктар, ийгиликтер сени коштоп жүрө берсин. Бактылуу болгула. Мен бүгүнкү кубанычты ушул 11 баланын энеси деп жана да айтып аттым. Мына Канат досубуздун апасы Айшенебизге терең ыраазычылык билдирем мен сизге. Менин дагы апам өзү Батыр эне 8 баланын апасы.
Сиздердин батаңыздар менен биз ушундай чоң ийгиликтерге жетип, эл аралап ушинтип келатабыз. Андыктан мен терең ишенем, Канат мырза ушул сиздин ыраазычылыгыңызды алып, сиздин батаңызды алып, дагы мындан чоң ийгиликтерди жаратат деп. Мен айтмакчымын, бул той бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы эң масштабдуу международный той. Бул азыр республика боюнча бардык жерде чыгып атат. Дагы бир ай талкуулап, бир ай жакшы комментарий жазабыз. Жамандарын жазбайбыз. Канат мырзага ушундай ыраазымын. Канат мырзаны өзүң көрүп, Кыргызстаныбызга күн сайын ар кандай негатив жаңылыктарды көрүп атпайбызбы, туурабы? Бирок Канат мырзаны көргөндө, каналына киргенде только позитив нерсени көрсөтөбүз да. Ошон үчүн Канат мырза, бактылуу болуңуздар, сиздерге дуа айтып коеюн. Баракаллаху лакум ва барака алейкум ва жама байнакум фил хойр. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Канат мырзаны бул дүйнөгө алып келген апабызга терең таазим этебиз. Апабызга дагы бир жолу кол чаап коелучу, келгиздер. Бүгүн аябай кубанып отурам, анткени бу праңчы номер 1 жигит Канат үйлөнүптүр чындап. Бүгүнкүгө чейин ишенбей келдим эле, азыр көрүп чындап ишендим. Ушул жерде айтат элем. Анын албетте ырчы чоорчулар менен укмуштуудай антракта болду. Келиңиздер, көңүлүңүздөрдү буралы. Ай жеңелер, айдай жеңелер, аппакай аппак шайыр жеңелер. Ай жеңелер, айдай жеңелер, гүлдөй назик судай тунук биздин жеңелер. Аса! Yaşlar sözleri biliyorsun çoğu. Sen benim can dünyama gereksin. Yüzünde cılmayuğa sebepsin. Rahmat sağa carım, seni benim carıktanım. Sügüm sayın sügüm gelir, dağı dağı. Спасибо, дорогие друзья. Следующая композиция для вас поет наш любимчик Зарлык Хамбаралиев. Давайте по аплодисменты. Сильный по аплодисменты. Мен сізді алыстан көріп келдім, көзіңіз жайнап тұрады, маңай аябай жақсы окшойт. Аябай сон бүгін атайын ошо маңайымда тойго даярдап келдим. Кантип даярдандыңыз? Бийледиңизби, чуркадыңызбы? Жакшы музыкаларды угуп, шаңдуу музыкаларды угуп даярданып келдик. Ичине ич койгон жоксузбу 100 грамм? Жок. Эми баштайсызбы? Жандан алыпсызбы? Жок, мен такыр алыстым андан. Ушундай эле болсун, жакшы. Мен немен сурайын дегем, жана оюндар болот го. Бийлейбиз, ырдайбыз. Сиз ошол эмне кылганга катышасыз? Мен чыкпайм. Неге? Билбейм, буга чейин эле чыккан эмесмин, мындан кийин эле чыкпайм. Анда мен сизди бүгүн сүйрөп алып чыгайын, э? Жок. Неге? Неме мотоцикл ойнотот деп атат го. Соңку мотоциклиң болсун. Мейли, үй ойнотсо деле чыкпайм. Андан алыпсыз. Конвертиңиз жаныңыздабы? Конверттин жанында. Көрсөтпөйсүзбү, көрө эле. Жок дегенде сыртын көрсөтсөңүз, байкайлы. Мындай эле эме болбойлу. Болдук да. Толтура да. Конверт бар, кармап көрөчү. Алдап койбосо. Так. Доллар менен же сом
сом мененби? Ушул экен, ушул. Чоң көпкөн, сиз эле көпкөн. Доллар менен. Тетигини көрдүңүзбү? Тетигил жакта бир. Азыр заманбап кошумча бар экен го, QR код менен кошумча кошуп койгон турбайбы? Кылып көрдүңүзбү? Жок, отуруп элекпиз. Биз заманбап эмеспиз, мурдакы заман менен калып кеткенбиз. Акча менен бериш керек. Акча менен эле конвертти салып туруп эле беребиз. Жылдыздуу жубайларында жанында турам, анда эмесе суроо дароо эле. Вопрос күчтүү. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Той кут болсун. Биринчиден 2 жаш бактылуу болсун. Никелери төбөлүктүү болсун. Жеңебиз кийинип атканда канча саат күттүңүз эшикте отуруп алып? Мурун чачын жасаш үчүн көп убакыт кетчү. Аз болду. Башын майланышкан боюнча эле болду деп койбоймунбу? Кайрылесемби? Эле бактылуу сизсиз го бул жакта. Ооба, бактылуумун. Көптөн күткөн тойду. Карып атканда үйлөндүм залда. Өзүңүзгө окшош мыкты эр азаматтар төрөлсүн. Укмуш сүйлөп салдыңыз го? Укмуш сүйлөйм мен. Кандай деп салсаң? Мен жакшылап карасаңыз, мени эстедиңизби? Жок. Экөөбүз бир тойду аябай бийледик эле. Все. Бүгүн ошондой кайталайт окшойсуз. Буюрса билебиз. Атайын ботус да кийип келдиңиз. Туфлиден тайып кетип атпайм тик кафелден. Ошон үчүн тигине ботус кийип келдим. Ошондо белегиңизди мага берип салгансыз, эсиңизде барбы? Ооба, эстен. Ошон үчүн мен бул экени аябай жакшы көрөм. Работает. Мен азыр жаңы эле телефонго интервью берип келдим. Менден башка бир интервью алып атабы? Ооба. Менден жакшы суроо берет бекен. Сен берип көрсөң потом. Берип көрөйүн мен. Мондой суроом бар да. Көйнөгүңүз да сонун экен. Кайдан алдыңыз, тиктирдиңизби? Жок, мындай аныкидей эле Ош базардан эле алгам. Түшүнөбү? Ооба. Сизге арзандатып берсе керек эми, бакасы артистеби? Жок. Эл катары эле алабыз, эми бизде эле элдин катарында жүргөн эле мындай эле адамдар жөнөкөй эле. Атактуулуктун атын менен эме колдонбойм. Көз чогуу чыгып бийлейлиби? Жок, сиз менен эмес, мен жалгыз эле бийлеп койдум. Менен бийлебиз. Ой. Койчу. Мен сизди видеодон көрүп жүрчүмүн да мурунча. Мен сизди башкача элестеткем, аябай жаш көрүнөт экенсиз. Өзүм эми в жизни жаш көрүнөм. Жаш көрүнгөн жакшы деп атпайбы өзү. Сулуулуктун сыры эмне да? Мен сулуу деп деле өзүм элестетпейм, бирок Кудайга шүгүр. Жаратылыштан. Үлпөт тойлорду эсте каларлык кылып тартып, видео, ошол эле сүрөттөрдү жакшы, мыкты сапатта кылып келген Арбуз Production студиясы менин жанында. Негизи ушул тойго даярданам деп техниканы өзгөрттүк. Ребрендинг кылдык, жаңы форма алдык. Анткени эми канат деген канаттын тоюн деген сапаттуу кылып тартпасак эми грех да, эртең бизди урушат ал. Мына форма. Биздин форма жаңы. Артын көрсөтүп койсоңуз болобу? Арбуз Production дейт. Бизде азыр тойдо негизи творчество, андан экинчиси жоопкерчилик. Болду ошол эле. Тамакка туз кошкондой эле тойдун даамын чыгарар тамадалар эмеспи? Ошондуктан гүл сөзү менен жүрөктөрдү ойготуп, элдин жан дүйнөсүнөн эң ак тилектерди сууруп чыксын деп Жылдызбек Турсунбаев чакырылган. Ал эми андан соң тамашалары менен боорду эзип салсын деп алып баруучулук Манас Алкуловго узатылган. Ассаламу алейкум, анайганда! Бүгін бізде Қазақстандан келген конокторубуз бар, бир кол чаап коелук. Қазақстандан келген, атайын ушул канаттын тоюнда келген Саят Салман деген байкеси бар, бир кол чаап коюңуздар. Жана ушундай эле Қазақстанда #1 блогер ННН келиптир, кол чаап коюңуздар. ННН. Каякта отурасың, туруп койсоң, ННН. НННге бир кол чаап коюң. Красавчик, молодец. Казакстанда эң мыкты блог. Rolls-Royce'уңуз бар деген чынбы? Дагы толтура унааңыз бар экен? Машиналармы? Я Rolls-Royce'ну мен ойнатып жибердим. Ferrari, Lamborghini. Простой казак. Канат менен кандай достошуп калгансыз? Канча жыл болду? Тети Казакстандан келиптирсиз, демек жакын экенсиздер да. Казакстанда канат маған пранк жасаған, ютубта көрсеңіздер болады. Кайтарууга келдим, айелиңге алып качып кетем деп. Сөзүңүзгө туруңуз, күтөбүз биз. Болду. Я вот чувствую, вы издалека прям пришли. Да, с Казахстана приехали. Вот только с дороги приехали к Ханату, вот братишка наш. Поздравляем, Ханат, с таким знаменательным днем. Да, Аллах крепкого здоровья, семейного благополучия. И чтобы в твоей жизни семья тебе была новым таким мотиватором для достижения всех целей, чтобы твои все мечты сбывались. Казакстандан келген биздин коногубузга, казакча айтмакчы конагыбызга микрофон узаталы. Сиздер бир көңүл буруп коюңуздар. Урматтуу кыргыз эли, меймандосубузду белгисип койбойлу, кандай дейсиздер? Үлкен рахмат.
Бараня, ассаламу алейкум. Хотел бы начать свои поздравления с добрых слов. Казах, кыргыз, бір туған. И очередной раз мы в этом убеждаемся, приехав опять в Кыргызстан. Теплый прием, братский теплый прием. И в такой прекрасный повод. Ханат, ты наш братишка, мы тебя очень сильно любим. И когда ты объявил о свадьбе, даже в Казахстане подумали, что это пранк. Потому что имя Ханата, она ассоциируется с пранком. Но я сейчас вижу, что все по-настоящему. Альхамдулилля, самое главное вам семейного благополучия. Хотел бы большой рахмат сказать родителям. Ал учур кобур шобур болуп эле жалт-жулт эткен көйнөктөр көздү уялтып, коңур үндүлөр элдин көңүлүн өзүнө буруп сахнаны ээлеп алышты. Көрсө Канат Шабданбековдун тоюна улуусунан кичүүсүнө чейин кыргыз шоу бизнеси толугу менен келгендей. Ошондуктан ырлар ырдалып бүтпөй, музыка төгөнгөн жок. Жана Инстаграмдын баары эле Канат Шабданбековдун тою болуп кетти окшойт. Гүлмира эжеке, Канат эки бар бир да жол көргөн эмесмин, чогуу жүргөнү көрдүм. Канатты тааныйсызбы, тааныбайсызбы билбейм, бирок ошентсе дагы тоюна куш келипсиз, келиңиз. Могу жерден өтүп баратсам эле той болуп атыптыр, жыл. Мага тааныш кишилер кирип аткандан мага деле болот болуш керек деп. Бирсам Канат алтыным десин. Өзү таң калып атса керек эми, таң калып. Мен да бир пранк жасайын дедим. Мен дагы чакырылган коноктордун биримин дегендечи. Барыңыздар менен саламдашып алайын, амансыздарбы? Эртеден бери жакшынакай калоо тилектердин баары айтылды, Канат ошонун баары кабыл болсун. Мен азыр дагы бир жолу убеждаюсь в том, что энеси бар адамдар эч качан картайбаганыначы. Канат жап-жаш бойдон алтыным десе. Жок, муну канчага чыктың, анан эмне үйлөнбөйсүң деп жүрсө, мен муну жаш эле бала деп жүргөм да. Анан бул көрсө, мунун бактысы энесинде экен да, энеси бар адамдар чынында эле картайбайт да. Ошо бойдон жүрө бер алтыным. Анан дагы эмне дейм? Аябай маңдайы жарык жаш адам да. Мен бул баланын жанагы башында пранктарды кылып жүргөнүн деле билбептирмин. Анан бир күнү случайно көрүп калдым, Эмил менен жасаган пранкынчы. Анан настолько жана пранк алынып аткан балдардын оюн эмес, аркасында за кулисадан туруп алып, ой, я сейчас боюсь деген айткан. Азыркыга чейин кулагымда да вообще, аны мен атын биле электе айтып калчумун, жана боюсь деген бала да кимди пранкка салып көргөзгүлөчү депчи, балдарымачы. Жалават. Сен туруп тур, азыр аксакалдарга берип алайын. Сен сүйлөйсүң сөз түрдө Жалаваттын атынан. Кийинки аксакалдарыбыз биякта Нурлан, сен катымкыдай аксакал, Нурмат Садыров, Нурлан, келсеңер токтогулдар, келгиле. Бул токтогулдук. Алмаз ушерде турар. Рахмат, азыр. Мынакей. Бул экөөнү мага мындай көрөр, бул Роналдо, бул Месси дейле. Ушундай эле көрүнөр мага экөөчү. Бул Бекбарбек, бул Симок Бейшекеев. Ушундай көрүнөр. Бул Жапар, бул Ташиев. Ушундай көрүнөрсүңөр магачы. Ташиев деле жаман эмес, тармачы. Эки бар сонун көрүнөсүңөр мага. Сен гүлдөр сатып алгансың, Роза Аманова. Ушундай көрүнөсүңөр магачы. Сен токтогул сатып алгансың, сен Корголдосулуң. Корголдосулдун тааныгыла, билгиле, окугула. Сонун ушундай көрүнөрсүңөр магачы. Сонун. Сен Аман Ибрай, сен башка жок экен. Хорошо. Эмесе токтогулдар, кана Нурмат Нурландан 2 жаш улуу. Чоң рахмат. Рахмат, Нурмат, келе кой Нурлан. Ассаламу алейкум, ардактуу меймандар. Той кут болсун, Аяш апа. Той кут болсун. Бүгүн сиздердин жакшылыгыңыздар, сиздердин дарегиңиздерге, сиздердин үй бүлөңүздөргө айтылып аткан баардык жакшы каалоо тилектер кабыл болсун. Келин кут болсун, Канатбай. Экөөңөрдүн кармашкан колуңар түбөлүк бекем болсун. Бактылуу, үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болула. Куш боңор бек болсун. Бактылуу болуңар. Рахмат. Нурлан. Чоң рахмат. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен, ардактуу коноктор. Той кут болсун. Аяш апа, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Канат инибизди абдан жакшы көрөбүз.
өтө жөнөкөй кичипейил, бактылуу болууга абдан кубанычтабыз. Рахмат. О, рахмат, аябай. Жакшы. Неинтересно. Тос болду, жок рахмат. Рахмат. Зато лицогор, силер лицогор тойдун көркүн ачып атат. Гүлназ Чыныбек кызы бул жашта ойлогула, бул уже 40-ты уруп койду. Так. Айтпады өнүм эле. Чоң рахмат кутмандуу кечиңиздер менен. Канат келин бала, той кут болсун. Алайын бул эң алгачкы же эң акыркы жакшылыгыңар болбосун, мындан ардагы мына ушундай чоң жоон жамаат силердин жалаң жакшы күндөрүңөргө келгенге насип этсин. Мен деле чынында башында ишенген жокмун, пранк болсо керек деп. Кийинки сөздү так, ким? Аваз? Конечно, Аваз Акимов. Гүлжигит Калыков келип койгула. О, мына эко. Айданан алып болбосо башың жулат. Айпашаны алып аузынымды. Кел, Айпаша. Жакшы. Мынаке, биздин эстраданын эң сулуу ырчысы Гүлжигит. Туурабы? Мойнуңа аласыңбы? Албай. Бирок сулуу, карасаңар. Эстраданын эң жылдыздуусу, мына карасаңыздар, Айданы караңыздар, Айданы. Жакшы. Кана, Гүлжигит сенден бир жаш улуу, Жакшы. Келеме. Саламатсыздарбы? Каалоо тилектердин баарына коштум. Канаттын мага айткан бир жакшы кичинекей историясы бар, ошол тууралуу бөлүшө кетейин. Жана туугандардын бирөөсү айтып калды, Бишкекке келип электрик болуп иштеп калган депчи. Канат ушул тууралуу мага айтып берди эле. Айпер экөөбүз космопаркка кино көргөнгө барганда Канат электрик болуп иштеп жүрчү экен да ошол кездечи. Вообще неинтересно. Мейли анда. Айтар. Анан ошол электрик болуп. Мен дагы шоу бизнеске буюрса аттанып атам. Буюрса баары жакшы болот байке дечи элем. Мына бүгүн көрүнүктүү канчалаган шоу бизнестин өкүлдөрүн топтоп жакшынакай той берип атасың. Эң негизгиси бүгүнкү кечеде айтылган каалоо тилектин баардыгын жаратканыбыз кабыл кылсын. Ошондо электрик болуп жүргөндө шоу бизнеске аттанып атам дегенде кандай батаң бердиң же токотпой койдуң беле? Бересиң да, сөзсүз түрдө. Батабыз беребиз. Ооба. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков. Эстраданын эң сулуу ырчысы. Баарынан сулуусуң. Баарынан. Аваз Акимов кел. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Өзгөчө той болуп жатат. Бүгүн ушул Канат энебиздин кадыр баркын билип турабыз десек болот. Анткени ар кайсы чөйрөдөн сонун адамдар, эң бийик адамдар келип отурат. Канат жөнүндө бир кызыктуу нерсе мен да айта кетейин. Анткени биздин концертте, Айдан экөөбүздүн концертибизде эң биринчи жолу гастролго чыккан алпарычы болуп. Анан Канатты таң калган жерим, бул өзгөчө бала экен. Биз болсо баягындай обычный лагман, башка нерсе жесек, бул Манты. Жок, манты. Ашламфу. Жок. Кукси. Айтырчы уже давай. Канаттын жакшы жери Айдана сүрдөнбөчү, пожалуйста. Эстен. Банан менен айран ичет экен бул. Анан ушунда чынында аябай ден соолугун жакшы карайт экен. Банандын атын унутуп калдым просто. Эми 2 жашка чын ден соолук каалайбыз. Бактылуу болгула, сонун той болуп жатат. Анан өзгөчө Манаска да чоң рахмат, аябай сонун алып барып жатат. Рахмат. Бекер алып барып акча төлөсө өкмуш алып бармак. Чоң рахмат гана. Мындай, рахмат. Алмаз Шадаев. Келе кой. Самый смешной певец, келе кой. Неге? Саламатсыздарбы? Жалпы коноктор, жалпы ушул бүгүнкү Канат энебиздин жалпы коноктору. Бактылуу болуңуздар, кармашкан колуңуздар түбөлүккө экен болсун. Жыл айланбай 5 тойго келели. Өзү Канат кичпейил абдан жакшы бала, жакшы көрөбүз. Ошол Кудай буйрса 5 тойдо көрүшөлү. Ошол сен дагы жакшылык барып атасың, молодец. Рахмат. Алмаз, рахмат. Жалаваттан келген. Канат бактылуу болгула, Аяш апам дайыма сыйлагыла. О, рахмат. Шоу бизнестин болгон ырчы чоорчусу, шоу бизнес өкүлдөрү деп коет го, ошонун баары бул жакта ушул үлпөт тойдо. Анан да азыркы учурда ар бир кыргыз оозунан түшүрбөй ырдап келген заманыбыздын тирүүлөй легендасы болуп турган Мирбек Атабеков тамашасын, ырын, кошумчасын да куржунуна сала келиптир.
Sen hani sevmesin, sen beni seviyorsun canım. Sultanım karavanım, gönlüm bağlam bayanım. Handalım halimdi, rengimde dağılımdı. Koymazsan sanalarım, olamaz senin yaralarım. Hava kim çok be, aklım gelir sana varım. Unutulmaz günlerde kaldım bilek. Aydır düşünüp yürgen elek. Yürgen elek. Azır kaynar ayçımalar. Baktım canına canım canım. Canımdan canımdan ağlamdım. Sen alın bilmesin, sen alın sezmesin, sen beni seviyorsun canım. Sultan karavan, gönlüm bağlam bayanım. Handalım halimdi, rengimde dağılımdı. Koymazsan sanalarım, olamaz benim yaralarım. Hava kim çok be, aklım gelir sana varım. Kanat енем шидеректен құттықтайық, тойыңыз құтты болсын. Бүгінгі ақ биіңіздерге мені шақырып ырдатқаныңыздарға терең разымын. Мен атайын келбей қойын деген. Анан кейін Қанат не келбей қойдыңыз десе, Қанат бұл пранкта деп қойын деген. Бірақ пранкты кейін башқа күні қылады. Бірақ менден саға белек, менден пранк болсын. Чорағман, мана сіз видеоланталар немесе барыңыз биге шықты қазір аттарым мен ешке шықмай жоқ, только биліме бар. Кетті видеоланталар. Моя любимая. Моя любимая, необъяснимая, как ангел дивная, молю, пойми меня. Была наивная, где моя милая, тебе другая ты. Ревность моя, моя песня. Если бы ты знала, как сильно жаль, ты превратила в мою жизнь чай. А если ты забыла мою любовь, скажи мне вернуть ее вновь. Скажи мне, чем вина? Столько ночей без сна.
Рахматов, сенин тоюңа келиш үчүн бул кандай адам болуш керек? Канат өтө жакшы адам, өтө мындай эмнеси жагат, эч нерседен тамшанбайт, эч нерседен уялбайт. Ушул негизи биздин менталитетке, биздин жаштарга өтө мындай керектүү нерсе. Мен деле мындай мурда 30 жашка чейин аябай тартынчак болчумун. Уялып жүрчүм, өтө эле тартынчак болчумун да. Айылдык баламын деп эле мындай шаардыктардын астында уялып жүрүп жүрчүм да. Ушул нерсени бул Канат бул төрөлгөндө эле бул балада бар экен да. Бул өзү негизи эчтекеден уялбайт. Ошонусу жагат. Чоң рахмат. Аябай ачылып-чачылып сүйлөп бердиңиз. Анан МТС телеканалынын директору Айда Ивакова баш болуп, Анжелика айым төш болуп да тилектерин айтып кетишти. Ошентип Канат, Анжелика, Айдай айым биз жолуктук проектесинин негиздөөчүлөрү чогулуп калганда, албетте анын катышуучулары да четте калбай бий сюрприз менен сүйүнтүп коюшту. Ошол эле убакта тарбиялуу бала экен. Мен чындыгында башында башкача ойлочумун, бирок жакындан таанышып баштагандан кийин аябай ыраазы болуп калдым. Канат. Анжелика Кайратовна, келиңиз. Чоң рахмат. Бул күндө өзгөчө мен күтсөм керек. Канат батыраак үйлөн, биздин хайпыбыз аягына соңуна жетсин дегендей. Бирок ар бир нерсенин аркасында Канат айткандай добрый нерсе болуш керек деп айтып берет да. Ар бир тамаша, ар бир нерсе бар, аягында үлгү боло турган нерсе дегендей. Анан үй бүлөмдүн атынан жана ошондой эле жалпы өзүбүздүн атыбыздан ошол экөөңүздөргө жолдомо белек кылалы дегенбиз. Өлкөсүн өзүңүздөр тандап алыңыздар. Башка белек билбейм, тандай албай койдум. Анткени эң биринчи эле Канат мага сүйүнчүлөгөн. Мен үйлөнөйүн деп чечтим. Ушундай сүйүнчү, аты мындай, эртең бүрсү күндөрү ата неме барып, анан сөйкө салган жатабыз. Кандай десиң дегенде эле, каалаган өлкөңө жолдомо танда деген болчумун да. Мальдивын танда, Мальдивы. Чечкиндүүлүгүң үчүн азаматсың. Бактылуу инсан дейт, башка бирөөнү бактылуу кылаарда биринчи ирет өзү бактылуу болуш керек дегендей, өлкөбүз бактылуу инсандардан турсун деп тилек кылат элем. Чоң рахмат. Каалаган өлкөнү танда салуу, Каалаган өлкө. Мальдивын тандагыла, эң кымбат жер. Сюрприз! Махаббатка бирге жетүүчү жылуу сезимдерди бирге сезүүчү менин издегеним сенден
Эки жактан чексиз сүйүү каалайбыз. Ким биринчи мени келип кучактап бетимен өпсө, ушул призди берем. Андыктан Ошентип узакка созулган тойго оюндар шаң берип турду. Миң айткандан бир көргөн, ууртуңузга жылмаюу тартып коелу. Көрүңүзчү. Алтынай, сен мен бетимен өпкөн жоксуң. Сен мен сакалыма өп койдуң. Бул сага. Рахмат, Алтынай. Так. Эми дагы бир приз. Вау, бул эмне? Dyson! Dyson! Урматтуу коноктор, ушул Dyson'ды ким уткусу келсе, ким биринчи мага келип 5000 сом берсе? Азыр мен 5 чейин санайм. Ушул Dyson'ды 5000 сом берип утуп кетсеңиздер болот. Андыктан мен азыр 5 чейин санайм. Урматтуу байлар, көп ойлонбогула. 1 Билим Майнаев алмак, просто өзү сатат да. Ошондуктан 5 чейин санайм. 1 2 3 оригинал. 4 О, Мурадил Данияров, гол чабуулар. Самат, красавчик! Молодец, Самат! Кошумчасын берип салды. Ал эми ушул мотоциклды утам жана акчалай приз утам деген мырзалар мен жака келип коюңуздар. Ар бир столдон бир-бирден гана, бирок мындайда тамадалар ойнобойт. Улук ойнобойт тамадалар. Тамадалар ойнобойт. Утам дегендер келгиле. Пачо, сен чыксаң болот. Келе кой, Пачо. Сүйлөштүкпү? 1 3 Мен чыныгы оюнду баштаганда башынан баштабайм, каалаган жеримен баштайм. Жанагы нерседен адашпайбыз. Сүйлөштүкпү? Мен ойду жок жерден ойноп салган. Кеттиги. 1 Барыңыздар. Жакын турабыз. Жаттоолар. 1 3 Кетти. 1 Мейлиңиздер байт. Жакын турабыз. Жаттагыла жигиттер. 1 Баса, аттуу баштуу коноктор бир оюнда $1100 чогултушуптур. Аны күнөөкөр кайрымдуулукка жумшоону туура көрдү. Кийинчерээк өз каналынан көрө аласыз. 1 3 Кетти. 1 3 1 3 1 3 Мейли, рахмат, давай. Жакын турабыз. Сен да барсың го? Эржан, ойнай берем Асбеке. Ойнай берсин. Кеттиги. 1 3 1 3 1 3 1 3 Чоң рахмат, мейли, давай. Ким ойлонуп туруп калса да оюндан чыгат. Аябай көп чыгарып алыпсыз Асбеке. Ооба, ошо союлду бер деп чыгардым да сени. Мага мынча көп кереги жок, мага жети эле керек. Ошо үчүн кетире албайтам да, сен кетирчи. Бат-баттан кетип берейин. Көп сүйлөбөй, бат-баттан. Просто баштаңыз. 1 3 Чоң рахмат. Жақсы, молодец. Эми кийинки атыңыз ким? Алмаз, сиз ким болосуз? Кимдин? Ким болосуз дегенсиз, канат көчө. Жок, канат менен ушу шоу чүйрөсүндө чогуу иштешип жүргөн. Хорошо. Канаттан иштешила. Атыңыз? Алмаз. Алмаз, ийгилик сизге. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things,
But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Алмаз, азаматсың. Мынаке, бақас көрдің, сенден өткен көрген жеткілер бар, так? Нұрбек байкемізге, Урмат байкемізге, жана Алмат. Ошентип мотоциклдың жеңүүчүсү сиздердин үркүрөгөн балчаларыңыздар менен сіздерге приз беріп қойыңыздар байкелеріңізге, приз. Екі байкелеріңізге приз. Honda байкелер мотоциклдеріне дағайчы айдасы olur. Алмаз честі өтті. Қол жауып қойған, ашқышты өз қолымен тапшырып қойын. Ашқышты Қанат өз қолымен тапшырып атады. А сиз билесизби, Канат мырзанын өзүнүн мотоцикл Honda Bike Cage аттуу жеке бизнеси бар. Дал ошол жактан күнөөкөр өзүнүн атынан мотоцикл тапшырды. А эми элдин көңүлүн гүлдөткөн оюн катышуучусу мотоциклди түптүз жолдордо гана, жашыл түстүү светофорлорго гана жолугуп, жакшылыктарда тээп жүрсүн. Айта кетчү нерсе, бир өзгөчө көрк тартуулаган Канат мырзанын тай эжелеринин ыры элге майдай жакты окшойт. Ошондуктан сиздерге да бир угуза кетели.
айтабыз, себеби биздин Нур Академиянын уясынан канат учкан, азыр баарыбыз мына команда болуп сүрөткө чыгып атканыбызды дагы көрдүңүз. Бүгүн кубанбаганда качан кубанабыз? Айтып калдыңыз ошол. Жаш кезинде кандай эле биринчи сиз көргөндө айтып бербейсизби? 1900 канчанчы жылы деппи? Анда Советтер Союзу болчу деп. Канат өз аябай дисциплинаны жакшы кылды. Өз айтып калчу, мен ушу китепти окубай келдим эле, кийин аз китеп окуп калдым деп, анан мен күлүп эле, давай орусча сүйлө деп ошол орусча сүйлөп, тартынчактыктан аз арылып атып, азыр сонун деңгээлге жетти. Бул деңгээлге жалгыз гана өзүнүн эмгеги менен жетти. Ошондуктан мен абдан сыйлайм, молодец. Канат Шабданбеков да тартынчу эле. Колунан келеби ушул нерсе? Нурзат Токтосунова да тартынчу да. Демек, тартынып, толкунданып, анан ошону жеңүү аркылуу биз ушундай ийгиликтерге жете алабыз. Сон мощный маанай. 5, 6, 7 деп койсок болот. Сандыктагы костюмду алып чыктыңызбы? Сандыкка сактап койгон, 25 жыл сактаган костюмду алып чыктым. Сандыкчыдан Бүгүн кандай көп бийлейбизби? Мурдагыдай. Бүгүн көбүрөөк бийлейбиз. Адам могу жерде эме жакын эле раддам. Майрамыңыз менен. Бүгүн Жанар Тодой жарылыш үчүн казармага барыш керек. Биз биякта эле жарылабыз. Бүгүн тойдон жарылалы деп атабыз. Бүгүн тойдон казарманда биз буга чейин жарылганбыз. Эми кайрадан ошо уландысы. Андан кийин Каракылжадан өзгөндө жарылабыз. Качан? Талант деген ажикебиз кайякта жүрөт? Менен эле жарылып. Бул төөн этин же болгонмун, не эле билбейм. Бир фирмадан келди. Бир фирмадан да. Биз мындай типа мактанып атабыз деп тартып атасыңар. Ассаламу алейкум, кебала. Биз костюмдар жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Жок, как раз үчөөбүздүн костюм канча сомдук костюм деп мына сурасаңыз. Баштадык. Сиз кайсыл жактан кийинесиз? Ваш лук сколько стоит? Диатели деген бренд, мен амбассадору. Бул Диатели амбассадору. Мындай кулаңарды десеңиз. Бул Диатели деген бренд, итальянский брендтин костюмдары. Шакеңиз абдан болсо экен, байке. Сагындын шакегин тартып коелу тугандар, келиңиздер. Бул Меккеден алынган шакек. Меккеден алынган шакек. Бар болуңуз султаным деп. Өптүрүлүм чекеңизге тийгиз. Бүгүн анткени күйөө жолдош. Анан бул дагы Диателиники. Ошондо кимдин сүйлөшкөн кызы бар, кимдики жок? Сагындын сүйлөшкөн кыз эмес, бар. Эмес, билбейм деп кой. Секреттерди ачпагыла. Бул жак үйлөнгөн таланттын девушкасы бар. Таланттын девушкасы бар. Сагындын девушкасы жок. Ой, бар деп ойлонтуп, бар. Всё. Мунуку да бар. Агалганы сыр боюнча калсын да. Ушундай жакшы сөздөрүңүз менен канат жөнүндө 2-3 нерсе айта кетпейсизби? Канат мен ачык эле айтайын, канаттын таланты мени таң калтырган эле, таланты жок да. Бирокчу. Кеспей эле коелу, аны калтыра беребиз. Калтыра берди, билет өздөрү. Бирокчу. Бирок. Мында кебине чымының бар экен дейт го, мында чымын деле жок. Бирок адамдык сапаты, кичпейилдиги, адам менен мамиле кылганы, мунуку ошол талантынан дагы өйдө бийик турат. Саламатсызбы, кутман кеч. Саламатсыз. Жок, камера сыртында башкача сүйлөп аттыңыз эле, катуу эле. Саламатсызбы? Ушундай болсоңуз, мындай аябай башкача кийинип келип турсуз го, баары костюм шымчаан. Сиз менен фигураңызды көрсөтүп атасыз деп салайын. Жок, каякта фигура эме. Бүгүн магазиндердин баарын издедик. Бүттүгүндө мага ылайыктуу кийимдер жок экен. Мен боюм кичинекей да, анан колдорумда жоноюп кеткен, шишип кетти, билбейм эмнеге. Кene моголдор бар, өзүнүн башыңыздан чоң болуп турат. Тура эле айтып атамбы? Анан айры жоктон үйдө болгон каткан, ускан эски кийимдерди кийип чыкты. Бул жакшы экен. Бул канаттын сый урматы. Кичинекей болсо да айры жок, эми кеткезин, эмне кыласыз? Баса Аскардын тоюна деле ушинтип баргам. Аскар байкет. Сен деле тоюңа билесиң, ушинтип кийим барбадым, айры жок, Анда баары тура жагынан кабыл алат. Болду. Тура жагынан кабыл алышат, анан эмне дейсиз? Канат айры жок. Тура жагынан түшүндүңбү? Той куту болсун. Бут кийимдер көрсөтүп койсо. Баса эптеп таптым, бирөө кызыл, бирөө көк экен. Маанай жакшыбы? Барсын. Анда маанайды дагы көтөрүү үчүн бир биздин сурообуз бар эле. Бул блогерлер ашып кетти, мендей, тигиндей ар байлан сүйлөрү чыгарышты ушундай болупчу. Анан ошолорго мындай салык салып салбайлы азайтуу үчүн кандай деп ойлойсуз?
Эми бул адамдарга болсо салык салгандан болсо өзү негизи күнөө деп ойлойм. Бул адамдар болсо биздин маанайды көтөрүп жүрөт, дайым мындай ачыкча айтканда бул контент кылып жүрүшөт. Мен ойлойм салык салуунун эч кандай эмеси жок. Бул да адамдар болсо өзүнүн болсо мээнети менен акча таап жүрүшөт. Бул нерсеге биз дагы жете элекпиз. Бирок алда келиши мүмкүн, Кудай буйруса. Жетпей эле койсун, Жетпей эле койсун. Акырын айлантып баары бир салык салабыз деп койдуңуз, э? Биз эми саясатчыбыз да. Канат Шорнобеков, куттуктайбыз. Баса канаттын тою болчу да биз ал жөнүндө унутуп кетип эле баягы эле силер саясаттын сөзүн айтып сүйлөп баштасаңар. Канат досум, мен сени аябай жакшы көрөм, сен аны билесиң. Сен чыныгы болсо түз жүргөн адамсың. Эркекчилик сапаттарыңды баалайм мен, эркекче айтканда. Эң нерсе бактылуу бол, аяшкан өкүңөр болсо ушундай эле сонун күндөрдү көрүп жүрө бериңиздер. Канат жаңы келгенде өзү биз ачык айтканда эме болчу да. Ой, мындай орусча айтат го, серьезный кабыл албай эле, бул ушундай эле бала да деп коюшчу да, бирок аябай мындай көкпет экени азыр мына могул жыйынтыкта. Той аяктап калганда Абдул Бакай устаз руханий байытаrak тилегин алаканын жайган элдин астында жаңыртты. Allah subhanahu wa ta'ala emnini surab atsak anı da ver. Emnini suray almasak anı da ver. Emnini suraş gerek bolgan bolsa anı da ver. Emnini surabay kalgan bolsa anı da ver. Hazır emnini surab atkan bolsa anı da ver. Gelecekte emnini suray turgan bolsa anı da ver. Allahümme inna nes'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka ve habibuka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve na'udhu bika min şerri ma sta'adaka minhu nabiyyuka ve habibuka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve entel musta'anu ve aleykel belâh ve la havle ve la kuvvete illa billahi l'aliyyil وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأتباعه وأهل بيته وأمته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Aytkanыңыз келсин. Аллахым разы болсун. Бар болуңуз. Ошентип жылдыздар түнкөчкө чейин жымындашып жанышып, бир да мейман ууртунда күлкүсүз. Тойго тойбой калбады. Эми эмне дейбиз? Жаштардын жүрөгү бир ыргакта согуп, өмүр жолу шыдыр болуп бактысы түгөнгүс болсун. Эмки жылы бешик тойдо